Саламатсыздарбы бүгүнкү вебинардын катышуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү теманын тандалып алынган актуалдуулугу, анын бүгүнкү күндөгү проблемаларга шайкеш келгендигин эң биринчи иретте баса белгилеп кетким келет. Ош билим берүү институту тарабынан тандалып алынган ушул тема бүгүнкү күндүн талабына, билим берүүнүн стандартынын күтүлүүтүн натыйжага карай багытталган азыркы күндөгү проблемаларды чечүүдөгү эң бүгүнкү күндөгү керектүү турмушка ашыра турган негизги көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Башка предметтер сыяктуу эле физиканы окутууда бүгүнкү күндөгү жаңы технологияларды колдонуу, аны окуучулардын билим деңгээлине, окуучулардын бүгүнкү күндөгү турмуштун талабына ылайык билим берүүдөгү колдонуу ырааттуулугун ишке ашырып келүүдө районубуздагы, ошондой эле Ош билим берүү институтунун мугалимдерге берген жардамы өтө чоң болуп саналат. Бул жаатта 2 жылдан бери ушул санарип технологиялары турмушка ашырууну ийгиликтүү ашырууда бүгүнкү дүйнөлүк пандемия дагы ушул эле проблемага алып келип такады десек болот. Анткени онлайн сабактарды өтүү, аларды мугалимдер тарабынан кыйынчылыктардын жаралуусу ушул бүгүнкү күндөгү негизги проблемалардын бири болуп саналат. Онлайн сабактарды өтүүнүн оош кыйыштарына токтоло кетсем, онлайн сабактарды өтүүдө биз мугалимдер ар кандай программаларды, компьютерди, интернетти колдонуп сабактарды өтүп аттык, бирок ошонун ичинен дагы ар бир мугалим өзүнө ылайыктуу, окуучуларынын билим деңгээлине, окуучуларынын жашынын деңгээлине ылайыктуу программаларды тандап алып атышты. Мисалы, мен жеке пикиримде кайтарым байланышты жасоодо Zoom программасы менен сабактарды өтүү өтө ыңгайлуу экен. Мында ар бир окуучунун берген суроолоруна түздөн тикеден тике жооп берүү, ошондой эле окуучуларды баалоодо ар биринин өзүнүн жеке пикирлерин эске алуу менен баалоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатты. Андан сырткары секция жетекчиси катары айтып кетер элем, ушул районубуздагы ар бир эле физика мугалими видео сабактарды даярдоодо ар кандай программаларды, FreeCam, PowerPoint жана башка түрдүү программаларды колдонуп, андан сырткары кайтарым байланышта ар кандай тесттерди даярдап, мультиурокто, ошондой эле мага жаккан эң бир жакшы программалардын бири бул дагы Learning App программасында ар кандай кроссвордторду жана оюн түрүндөгү тесттерди